Тартип сакчыларына акыркы кезде катуу көңүл бурулуп, алардын айлык акысын 40%га көтөрүү тууралуу кеп болду. Бул эми жаңы башталган жылдагы жакшы жаңылыктардын катарын толуктады. Албетте айлык аз жерде сөзсүз кылмыштуулук болот. Андыктан 40% болсо дагы баштагыдан көбүрөөк акча алганы жаткан тартип сакчылары эми ишке жаңы күч, жакшы дем менен кирип, өз милдеттерин таза аткарат деп ишеним артып туралы. Тартип сакчылары ушул 40%га да шүгүр деп жатышса керек. Эгер жемкорлукка тузак салынса, анда мугалимдер менен медиктердин дагы айлыгы көбөйөт имиш. Деги элдин ырыскысына кол салган жемкорлуктун качан аягы тыйылат болду экен деп медиктер менен мугалимдер ай караган текедей үмүт менен жогору жакты карашууда. Күтүп көнгөн карапайым эл дали күтө турушат деп жогору жак бул аракетке кош көңүл мамиле кылышпаса болду. Бердикожо Биназаров, Булак Назар Ньюс, Чекиркей.